Шариатта жок нерсеңди сатпа деген эреже катары кабыл алынган сөз бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү. Мына ошого ылайык мен 2 соро жанды узатсам дейт. Биринчиси, мен ошол кайсы бир буюм тетиктерди сатып иштеймин. Кээ бир кардарлар мага келип көп санда талап кылып калат. Мисалы дейли, бир идишти менде 2 эле нускасы бар. Аны 20-ны талап кылса, мен ошол дүң баада, кээ бирлер түшүнбөй калбасын, оптон жалпылай дүң баада сатылган жерден алып, ошо көрсө ал адам билбейт экен ошол жанында эле сатыларын дейт. Мен ошол акчаны алып, ошонун негизинде жеткирип бердим. Бул биринчиси. Экинчиси, беде бар кайсы барсет. Ошол бедени бир канча түшүм сугарганына карап, иштегенине карап, жердин баягындай күчтүүлүгүнө, кубаттуулугуна карап көп чөп чыгат го. Ошондо мен жазгысы менен күзгүсүн бирөөгө баалап алдын ала сатып акчасын алсам эмне болот дейт. Туурабы? Сурооңуздун биринчи жообу мындай. Туура, имам Муслим риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла таби' ма лейса индак", жок нерсеңди сатпа деген. Бул хадис аяттагы жалпы келген мааниге түшүндүрмө болот. Аятта Аллах таалам айткан: "Я аyyuhalladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil". О, момундар, өз ичара арам жол менен бири-бириңерди наразы кылып, капа кылып, терс жол менен акчаңарды, байлыгыңарды бири-бириңер жебегиле деген. Бул ошол жердеги туура эмес жол менен жебегиле дегенди бул жерде хадис түшүндүрүп берип атат. Кантип жеп калабыз десе, жок нерсени саткан деп айтат. Үчүнчү, ижара бабында хадис келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 нерседен тыйган туугандар. Көңүл буруңуз. Муну жекече сабак кылып кесип койсо да мейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам олуттуу 3 нерседен тыйган. Адамдар жаза басып, ошол нерсеге алданып калбасын деген. Биринчиси, сиздин сурооңузга ушул төп келет ушул жери. Ижар эме деп келет. Ижарил муфлис дейт. Кироил муфлис дейт. Өзү колунда жок, адамдарда айтат жүргүлө жайкы ысык көлгөсүлөрдү эс алдырып келем дейт, өзү эч нерсе жок. Жөн эле сүрөттөрдү көрсөт, ушул жерлерде мен силерди эс алдырам дейт, эч биринин дайыны жок. Адамдардан соодашып алдын ала жок нерсеге акчасын алып, барып анан дигилери менен сүйлөшөт. Ушул нерседен тыйган. Өзүндө эч нерсе жок, адамды киреге алып баргандан тыйган. Эртең адамдар ишенип барып калса, жай чыкпай калышы мүмкүн да. Ишенип барса, толуп калды деп койсо эмне кыласыз учурунда? Ошондон тыйган жок нерседен. Бул ошого тиешеси болуп калат. Экинчиси, аны табибил жахил, өзү теория жагындагы, тажрыйба тарабында жакшы окубаган дарыгерден тыйган. Муну сот чала дарыгерден сот ошону өкүм чыгарып иштетпеш керек деген. Үчүнчүсү, анил муфтил маджин, акылы жок, кем чонтой, жинди муфти фатва берип аткан адам фатвасынан тыйган. Муну 2 түрлүү алымдар түшүндүрүп берет. Абдул Гани Майдани рахимахулла Любаб деген 5 томдук китебинде 2-нчи томунда, 3-нчү томунда мындай деп айтат. Анткени сот процесси 3-нчү томунда да ибадат муамалат болуп. Эмне дейт? Биринчиси, кем чонтой, акылы жок муфти бул ким десе, бул илими бар, бирок адамдарга туура эмес, айла амал, арам нерсени үйрөткөн адам акча үчүн дейт, дүйнө үчүн. Бирөө келет, аялым 3 талак түшүп калыптыр, молдек эмне кылам? Шариат түшүп калыптыр, башка бирөөгө жашаш керек, андан турмушу болбош керек, талак бериш керек, же өлүп калыш керек. Өлүп калса 4 ай 10 күн, талак берсе 3 талак күтүп, иддасы бүтүп анан сага келиш керек десе, мен каалабайм аялымды башка бирөө менен ошондой баруусун дегенде, бул шариат. Жок, молдекке мына $500 таштайт, жолу жокпу дейт. Ал айтат, аялың Кудайга кафыр болсун дейт. Ширк келтирсин, ошондо талак күйүп кетет, анан кайра ислам кабылдайт, сага келет дейт. Ошого окшогон фатва берген муфтини, ошо китептерде сүрөтүн айтат. Ошого окшогон фатва берген муфтини тыйыш керек фатвадан. Түрмөгө камаш керек болот, эң төрүнө, түрмөнүн дагы. Шарты жок төрүнө. Негизи бул ошол аял иманга кирбей өлүп калса эмне болот? Күнөөсү кимге болот? Же экинчи түшүндүрмөсү, бул өз такыр жана чала молдо дин бузар дегендей, диги чала бүткөн адам астына операцияга бирөө жатпайт го. Ошол сыяктуу бул чала бүткөн, окуй албайт, билбейт бул. Же орусчадан эле окуп алган, интернеттен эле сабак алган, устазы ким экени билинбейт бул. Дайыны жок бул. Адам айтылат да, сен кимден алдың? Бүгүнкү күндө илимде айтылат. Сен устазың ким? Устаз кармангансыңбы? Сен багытыңды биле элбес, канчалык деңгээлде окудуң? Бир айта бербейм, мен окудум дей бериши мүмкүн да. Адамдар бүгүн чубак устаз өткөндөн коо сүйлөп, устаздын фатвасын жаттап алып эле фатва берип аткандар толтурат азыр. Окшош турупчу. Орозодо отуруп алып фатва бергендерин уксаң, жөн эле коо сүйлөп, жоопту айландырып кетип атат да бардыгынчы. Жана тез татым бар го, тез татым тамакты эптеп эле жасап ороп бере берет го. Ал ден соолукка деле зыян негизинде. Ошондой кылып фатва берип аткандар бар да. Эми темадан чыкпайсың, сурооңузга айтып келет. Түшүндүңүзбү? Мен сизге жана салыштырган окуяларды айтып берип атам. Түпкүлүгүндө негизинде жок нерсени сатпаш керек. Анткени берки адам ошого ишенип, мөөнөт кетип, убактысын кетирип, акчасын кетирип, сиз таба албай калышыңыз мүмкүн. Бирок кечиресиз деп туруңуз. Бирок сиздин мисалда сизде 2 даана үлгүсү бар. Сиз берки кардар ала турган, дүң баада ала турган жериңиз
байланышып так боло турган болсо, базарда үзүлүп башка экземпляр жок болуп калбай тургандай кенен бар боло турган болсо, базарда өзүңүз таппасаңыз да таап алып келе тургандай боло турган болсо, анда ал дурус болот. Кардар төлөмдү кийин аткарган ошо. Болот. Кардар төлөмдү кийин төлөп атат. Бул жакшы нерсе. Ошол башында алып койбостон, кийин мен сизге накталай жеткирейин, анан мага төлөңүз деген бул эң такыбачылыкка туура келген маселе болот. Ооба. Ооба, буюмду колуна алгандай, нак жеткендей төлөмдү төлөткөн жакшы болот. Анда маселе жок. Ошол маселе качан алдын ала төлөмдү алып алып туруп, кийин алып барып берсе, ошол жерден чыгат. Анткени шариатта мына фиq канча деген ханафи тонна китептерде эреже бар. Куллу акдин юфти илал муназаати юфсидул бай'. Кайсыр соода ошол эртең чала бүтүп калып, талаш тартыш менен бүтө турган болсо, ал соода арам деп айта албайбыз, бирок арамдан ылдый турган макруh соода болуп калат. Талаш тартышка жеткире турган болсо, демек ошону таап бере тургандай болуш керек. Түшүндүңүз да? Бул биринчи сурооңуз. Экинчи сурооңуз, алдын ала бедени сатуу шариатта бар бул. Шариаттагы аты салам деп коет муну. Алдын ала соода деген сөз. Мунун аныктамасы Хидая китебинде келет, байул ажил бил ажил. Накталай акчасын алат, сиз накталай алдын ала акчасын аласыз, кийин анан бедени бересиз. Бул шариатта бар маселе. Болгону Пайгамбар саллаллаху алейхи Меккеден Мадинага келсе, Меккеде бул жок эле. Мадиналыктар курма бар го? Курма бак көп да Мадинада, суулуу жери болот. Көрсө Мадиналыктар алдын ала эле жазында баланча түп курма даракты сатам, мөмбөсүн сатам деп акчасын алдын алып коет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи сурашкан, мунун өкмү эмне болот дегенде, сиздин бедеңиз сыяктуу. Болот деген, бирок ихтияр китебинде моунда, менин астымда тур 3 томдо, 2 томдо келет. Бул хадис имам Байхақи алып келет. Не дейт? Мен аслама, ким алдын ала ошентип акчасын алып кийин берем десе, бул дурус, бирок фал юслим фи кайлин маалум, килограммын так айтсын. Мындайча айтканда боо да бизде. Дегени боо менен эсептелет да. Эмне менен эсептелет дагы? Түп менен пресс деп коелу, боо деп туралы. Боону так айтсын. Ва фи муддатин маалума, мөөнөтүн так айтсын. Анан сыпатын так айтсын. Анткени ал беде деп коюп, кээде беденин жанагындай чөбү көп болбой калышы мүмкүн, аз болуп калышы мүмкүн. Ошол кийин талаш тартыш чыкпай тургандай мөөнөтүн так, кайсыл учурда сапатын так айтылыш керек. Ошол учурлардын баарын тактап кое турган болсо, бул сооданын түрү дурус деген сөз. Канча түп чыгышы белгисиз да. Болжол менен айтыш керек болот. Ушул жерден бир адамга айтыш керек, болжол менен мынча түп чыгат деп. Эгерде түбү белгисиз боло турган болсо, ал болбой калат анда. Анткени эртең булардын ортосунда карама каршылык чыгып калышы мүмкүн. Мен болжол менен 80 пресс чыгат десем, сени 40 чыгып калып атат деп. Орточо болжол менен билиш керек да, берки иштеген адам. Ошол иштин адиси болуш керек. Өтө болду дегенде мындай болот, ылдый болду дегенде мындай болот, орточо мындай болот деп, ошол орточо сандын тегерегинде кетиш керек болот. Бул кандай эле? Сизге экинчи тараптан түшүндүрмө алып келейин, толуктоо үчүн. Шериктештик бар го, бизнес, партнер, шериктеш. Шериктеш болуп иштегенде адам мудараба болуп, бирөө мисалы мен сизге мисалдап коелу, сиз мага акча бердиңиз. Калыс сен көлүңдө жериң бар экен, көлдө иштетсең, картошканы эктедиңиз. Мен сизден, сиз экөөбүз бизнес партнербиз, шериктешпиз. Сизден акчаны алам, мен иштейм. Мурабаха. Иштегенде пайданы кантип бөлөбүз? Пайданы сүйлөшкөндө картошканы сатып баасы, мисалы айталы $1000 меники, сеники мынча деп так сумма айтылбаш керек өлчөм. Түшкөн пайданын 3/1 тең жарымы, 3/2 деп айтылат. Анткени эгерде мисалы биз $1000 деп койсок, долларды айтпай эле өзүнүн сом деле айталычы. 100.000 сом десек, чыккан пайда 100.000 сом болуп калса, мен наразы болуп калам бул жерде. Ошол сыяктуу бул жерде да орто өлчөм айтылыш керек болот. Түшүндүңүз да бир тууганым. Үчүнчү сурооңуз? Бөлүп төлөгөнчө. Адатта накталай менен бөлүп төлөөнүн баасы айырмалык бар го. Ооба. Ортодогу айырма сүткөрлүк болуп калбайбы деген сөзбү? Кардар келип, ошо бөлүп төлөө менен бөлүп төлөө кымбатыраак болот да. Ооба. Ошо кымбатыраак болгону кардар билиши шартпы? Айтпай эле сатып берсе болобу, бөлүп төлөө мененчи. Кийинки суроо. Кыргыз тилинде бул термин кандай болот? Задатак деген. Алдын ала берүү. Мисалы 4.000 сомдон бир товар сурады да, кийин алам деп койду. Анан мен анын кийин алышына ишеничтүү болуш үчүн мен азыр 500 сом котор, кийин ушул несиге бир штук алып коем, бир алып коем деп келишип алды. Арбун маселеси. Араб тилинде арбун деп коет, эстеп алыңыз. Задатак, арбун алдын ала берүү, мисалы. Кете берет кыргыз тилинде илгерки тилдерде айткан коозун майлоо, алдын ала берүү, ишендирүү, ынандыруу деген сыяктуу. Биринчи сурооңуз кайра бир тууганыбыздын. Нак берет, мисалы айталы могу китепти. Таксырым нак алсаңыз 100 сом дейт, мисалы. Мөөнөткө бөлүп алсаңыз 150 сом дейт. Таксырыбыздын суроосу мөөнөткө бөлүп төлөп атканда адатта бул зыян чегип атат да күтүп атат, баасын кошот. Ошонун баасын айтыш керекпи, айтпаш керекпи? Айтыш керек. Анткени жанагы мурдагы сурооңузга жооп берген эрежени жаттаңыз. Көллү акыт. Ар бир соода келишими. Юфти илел муназага.
талаш тартышка алып бара турган болсо эртең хуа юфсидул бая, ошол сооданы арамдан бир тепкичил ылдый турган макру тахримиге алып барат бул деген сөз. Арамга жетелейт деген сөз. Мисалы, сиз менден китепти алып, эми мунун өз баасы 100 экен, болжол менен 110 берсе керек, молдекелер деген антип деле пайда өндүрбөйт да. Калыс өзү молдо болсо, Египетте окуп жүрсө, Египет жумшак мүнөз деп өз болжолуңузда 110 сом деп 10 сом деле кошуп атсаңыз, элестетиңиз, мен 150 кошуп коюп турмун. Менин кызым бар, кызымды да окутушум керек деген максатта мен 50 кошуп койдум. А ушул жерде талаш чыгат да кир турган. Демек көрдүңүзбү, айтыш керек так. Анан кээ бирлер билбейт. Ошол мондай мөөнөткө насия деген сөздү колдонбой эле туралычы. Мөөнөткө алган учурда, бул накталай баасы 100, мөөнөткө алганда 50 болот. Ортодо 50% дегендер бар да, чала сабаттык кылып кээ бирлер. Бул эч кандай процентке кирбейт. Ушундай эле соодалашсак кирбейт. Анткени бул зыян тартып атат. Качан процент болот? Ошону үчүнчү тарап банкка байлаган болсоңуз, маселе ошол жерден чыгат. Бизде азыр ипотека көбүнчө мөөнөткө берүү банкка байланып атат, а банкка ташталган акча иштелген жер арам менен иштейт, ал жерде сызкорлук менен. Бир эле суроону сурайбыз. Бул ортодо экөөбүз эле ишти бүтүрөбүзбү же банкка байлайсызбы? Бир, банкка байлайт. Дагы бир суроо бересиз. Кечиккен учурда пеня кошулабы, кошулбайбы акча? Үстөккө босток акча кошулабы, ар бир мөөнөттүн барабарына. Кошулат десе бул рибан наса, мөөнөттүн барабарына берилген процент болот, бул арам болот. Жок, биз кечиккенде мөөнөткө акча кошобуз болгон аны кайрымдуулук фонддоруна жумшайбыз, өтпөйт ал. Миң адалдап койсо да ушуну чыгарып алыштыр да биз айткандан кийинчи. Кечирип коесуз эми. Аллахым туура жолду берсин, эми алар да ошо тууралап келатат да, Кудайым инсап берсин, туура эле айтасыз. Ошентип муну биз сүткорлукка, кайрымдуулук жагына беребиз. Жок. Эң жакшы эсеп кандай болуш керек? Берки берип аткан адам да зыян чекпеш керек, алган адам да зыян чекпеш керек. Чындап канча зыян кетти бул? Ошону эсептеп чыгарып төлөнөт, башкасы эсептелбеш керек болот. Ошо мисалы келген иштеген адамдардын айлыгы болот, башкалар болот, алар жөндөн жөн ак көйнөк тигип алып, болуптур, таксыр эми мейлен деп кетип калбайт да. Алардын мөөнөтү бар, алардын үй бүлөчү чындап канча зыян эсептелет, чындап экономикада ошол эсептелип төлөнөт, калган адал болот. Сурооңуз түшүнүктүүбү? Билүүсү шарт да? Билүүсү шарт, мындайча айтканда, ал билиш керек, билбесе болбойт. Билбесе болбойт. Же болбосо кайсы бир үрп адатта так ошондой кошула турган болсо бир жөн, бирок билүүсү шарт. Азыр үрп адат деле өтпөй калат. Шарият үрп адат этибар калыш үчүн амма жалпы баарына бирдей болуш керек. Азыр андай үрп адат жок соода тармагында. Ачык айтышыңыз керек болот соодада. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум устазым дейт, сизден Аллахым ыраазы болсун. Биринчи суроо: каза намаздар жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз дейт. Ханафи мазхабта чөнтөк китеп деген бар. Муну Хусейн Карасаев атабыз Комуснама китебинде да айтат. Мухтасарын колуна көтөргөн молда деп. Мухтасар Лукая деген китеп бар. Муну Содр Шария, кичинекей Содр Шария Убайдулла ибн Масуд Махбуби хижраттын 747-жылы кайтыш болгон 7-жылы алым. Ошо кишинин китебине сизге жооп айтабыз азыр. Чубакстаз жаттаткан да 10 жыл мурда. Ошондо келет, каза намаз туурасында кантип окуш керек? Биринчи, биз азан айтабы, коомат кандай айтылат? Ошону түшүнүп албайлыбы келиңиз? Каза намазда Мухтасар Лукаяда башында ибадат, биринчи томдо мындай дейт. Өз кичинекей эле китеп бир томдо. Ва юаззину лил фаитати ва юқим. Өтүп кеткен намаздарга азанда айтат, кооматта айтат дейт. Бирок бул жанагындай да туугандар, чубаксыз дейт, хикмат керек. Китепте бар фатва, бар экен деп балк ettирсеңиз болбойт. Мисалы, бирөө куфтан намаз окуп бүткөндөн кийин дагы азан айтып, коомат айтып окуп атса, мо шүмшүк эле киши турбай, каза намаз эле, намазды окубай эле жүргөн турбай адам деп, адамдар мурдун чүйрүп кетпесин сизден. Анан экинчиден жанагындай динге акарат келтирип аткан жерде болуп калсаңыз, бакырып азан айткан болсоңуз, алар түрмөгө алып кетип калса эмне болот анда? Мен ушул жерде кенен каза намазымды окуй беремин деп. Кашпай. Мисалы, ошон үчүн этиятташ керек, карап көрүш керек абалга. Бирок шариятта кененчилик болсо, ва юаззину лил фаитати, өтүп кеткен намаздарга каза намаз азанда айтат, кооматта айтат. А кийинкилергечи ва каза ошондой эле лиулал фавайд. Биринчи окуп аткан каза намазын азанда айтсын, кооматта айтсын. А калган каза намаздаргачы тандоо бар. Ва ликулли минал бавaqi, калган кийинки экинчи, үчүнчү каза намаздарына яти бихима, каза окуган адам ыктыяр бар. Тандоо бар. Яти бихима, азанды да айтсын, кооматты да айтсын. Ау биха же кооматты да айтсын дейт. Эң жакшысы кооматты айтыш керек. Ар бирине мезгили жок учурда азан айтып атса, бул же акылынан азган, тозгон дешет, же бул уктап эле намазды каза кетирген турбайбы деген ойдо калтырасыз. Мусулман кадырын сакташ керек болот. Ошон үчүн эң жакшысы биринчисин азан айтсын, калгандарын коомат менен окуй берген жакшы болот. Булар экөөнү айтпай калса намаз өтпөйбү? Сүннөт болот айтыш, сүннөт болот. Айткан жакшыраак деген сөз. Уланса азыр кечиресиз. Жанагынча унутуп калбайын да, унутуп калсам анан оозуман сөзүм түшүп калышы мүмкүн.
Каза намазынын экинчиси ошол эле мухтасар лукаяда келет. Wal fardu baynal furudil khamsat wal witr дейт, көңүл буруңуз. 5 маал бирөө 5 маал намазды каза кетирсе, 5 маалдын ортосунда жана витр намазынын ортосундагы тартипти сактоо дейт. Фаитан куллуга 5 маалдын баардыгы тең каза болуп кетсин, Кудай сактасын. Ал баадыга же 5 маалдын эки эле намазы багындат менен пешим каза болуп калса, экөөнүн ортосунда тартипти сакташ керек дейт. Мисалы бирөө казаны окуп аткан болсо, эмне кылыш керек экен? Биринчи багындатты окуйт, анан пешимди окуйт, анан асырды, анан шамды, анан куфтанды окуйт. Демек казан өтөп атканда да тартипти сакташ керек. Илля улантысы келет, 3 учурда тартип түшүп калат дейт. Тартипсиз окуса да болот. Биринчиси, илля ида дакал вакт. Убакыт өтө тар болуп кетсе. Бир адам келди дагы, каза намазда биринчи эмени окуш керек эле да. Багындатты окуш керек эле. Багындатты казан окуйнса убакыттагы намаз чыгайын деп атат. Шам намазы чыгып кетейин деп атат убакыт. Анда тартип түшүп калат. Шамды окуйсуз да, андан кийин жана казаларды окуйсуз. Экинчиси ал насия же унутуп калса. Биринчи кайсы намаз каза кетирген унутуп калды бул адам. Унутуп калса дагы тартип түшүп калат. Үчүнчүсү ауфатат ситтун, же муну ушул жерине көңүл буруңуз. Бул тартипти сактоо кимге милдет болот? Өмүрүн таквачылык менен өткөргөн адамга милдет болот. Мунун каза кетирген намаз 6га жетпесе дейт. Ауфатат ситтун 6 намаздан ашык болуп кетсе, бир күн бир суткадан ашык болуп кетсе, ал адамга тартип сакташ милдет эмес дейт. Мисалы бирөө бир жыл намазын каза кылып койгон, билген эмес. Кийин акыйкат келип, ошол иманын бекемдеп казасын тургуза баштады. Ал адам жок, тартип сакташ милдет эмес. Кандай окуса да болот. Түшүнүктүүбү туугандар? Бир адам өмүрүндө бир эки эле намаз каза кетирсе, биринчи убакыттагы намаздын убактысы барбы? Пешимдик убагы чыга элек. Пешим убагы кирсе да, ал биринчи аз намаз каза кетирген адам убактыгын өтөш керек болот. Муну тартип ээси дейт. Илгери жаназага адам коюлганда сураган экен. Бул адам такыр каза кетирген эмеспи? Же тартип ээсиби? Же тартип түшкөн адамбы деп сураган. Үч тараждан эле билинип калган. Бул адам такыр каза кетирбеген деген эң өмүрүн 12 жаштан баштап каза кетирген эмес, мисалы. Экинчиси тартип ээси деген 5 маал намаздан аз, 6дан аз каза кетирген адам. Бул деле таквада. Ал эми каза кетирген адам эми Кудай өзү кечирсин. Самидин карекебиздин апасы 1 даражага кирет деп айтылат. Былтыр биз зыярат кылабыз, өмүрүндө намазын каза кетирбеген. 9 жаштан намазын баштаптыр. Биз былтыр билгенде Аллах насип кылганда үйүнө кайненемди алып барып чогуу зыярат кылдык элек. Ошондо апабыз айтат: "Бу кантип жетиштиңиз, мунун сыры эмнеде?" десем, атам жаштайыбыздан үстү ачык калган тамакты жедирген эмес дейт. Тамактын үстү ачылып калса, шариатта ал арам деген сөз эмес. Сөзсүз төгүп итке бер деген. Макру болуп калат, жакшы эмес. Макру болуп калат. Бул деген сөз үйдөн мыкты жетиге алым чыгыштан макрөөдөн дагы сактаныш керек деген сөз чыгып атат. Суроого түшүндү да, эми суроонун эси кенен эле түшүндү окшойт. Сиздин сурооңуз. Устаз, мен Словакияда азыр отпускдамын. Словакияда өзүм эмгектенем. Сизге бир 2 китеп белек кылайын мен. Машалла. Ахматова, бул кишинин жолуңуз 2 китеп сизге бекер белек, атыңызды жазып беребиз. Алла разы болсун. Суроом мындай, ал жакта биринчи мен болсо жумушка намаздын шартын билбей эле туруп, намазды окуп жүргөм, бирок шефтер менен кеңешпей эле туруп, акырын жашырын окуп жүрдүм намазды. Парз эле окуп жүрдүм биринчичи. Ооба. Анан кийин акырын сүннөт кошуп, эми алардын убактысын жеп калып атпаймынбы? Жумуш убактысынчы. Бул жерде эми сүннөт окуп, бирок азанды айтышым дагы ошо жакшыраакпы деп коем да. Бирок азан же жумуш такысына кирип калам, ошол суроо болду. Бир тууганыбыз айтып атат, Словакиядан жумуштун тыныгуу учурун азыр келип турган учурум. Ал жерде башында парз окудум, кийин сүннөттү кошуп калдым, азыр иман бекемделип, азанды да айтсам деп турам деп турат да бир тууганыбыз, иманы көтөрүлүп. Эгерде алар чоочу үркүп кетпесе, бир эскертип коюшуңуз керек дагы. Кудайым буйрса азан айтканыңыз жакшы, угуп калсын. Балким ошол азанга суктанып, кызыгып, ошону сурап отуруп, сизге зыян жетпеш шарты менен, намазыңыз токтоп калбаш шарты менен. Анткени азан сүннөт, намаз парз. Сүннөт кылам деп парз таштап кетпесин. Математика туура болуш керек, алгебра. Демек сизге зыян жетпеш, намаз токтоп калбаш шарты менен азан айтсаңыз мейли. Анткени Египетте ушундай мукаммындуу азан айтып, Испаниядан башкадан келген туристтер, башкалар, эс алуучулар, ошол азандын кооздугу менен исламга киргендер бар да. Бирок алар киргенден кийин бир аз имандан башкадан кабар бериш керек. Сизге ушул таксырым белек. Сабактайын жүрүңүз, иншалла мен жазып берем. Аллах бекем кылсын. Анан сиздин эң маңыздуу сурооңуз калып кетти. Мен алардын жумуш учурунда намаз окуган үчүн акысына кирип калып атам деп атпайсызбы? Ошондо жумуштан кийин ашыкча иштеп коюшуңуз керек. Же айтышыңыз керек, башкалар эми жанагы сөздү колдонбой эле коелучу. Перекур деген сөз бар го. Аны колдонбой эле коелучу, мындай тыныгуу.
башкалар тыныгып отурган учурда сиз иштеп турушуңуз керек болот. Мен мусулмандарды эми мусулман болгондон кийин алар мени билет мусулман экенимди. Анан мен колумдан келишинче башкаларга караганда качественно жакшыраак иштейм иншалла. Буюрса. Ошол ордун жабат. Башкалар ушинтип ары бери айланып жүргөндө сиз кадимгидей мээнеттенип күч журман кайрат менен иштеп отурушуңуз керек болот. Түшүндүңүз да бир тууганым. Алла ыраазы болсун. Экинчи суроосу. Бул жерде экинчи суроо калып кеткен турбайбы? Каза намаздар жөнүндө айттык. Экинчи, гусул алып жатканда мурун канап токтобосо гусулум дурус болобу? Ооба, гусулуңуз дурус болот. Гусулуңуз эми себептерин айтпай эле коеюн. Кандайдыр бир себептен улам сизге гусул милдет болду гусул алыш. Жунуп болуп калдыңыз. Жалпы дене бир ирет жуулуп чыкса, сиз гусулдан чыктыңыз деген сөз. А мурундун канап токтобой атканы бул дааратка таасирин тийгизет. Карап көрөсүз. Күтүп атасыз, токтойт, ана мына деп себептерин карап көрдүңүз. Намаздын 10 мүнөттөй убактысы калды, окубасаңыз чыгып кетет. Намаз эртерээк окуйсуз, ал убакта үзүр даарат аласыз. Анткени сизге токтобой атпайбы такыр. Жок, бир аздан кийин токтоп калса, анда кадимкидей эле даарат алып намаз окуйсуз. Түшүндүңүзбү бир тууган? Гусулга зыяны тийбейт. Гусулда болгону мына ихтияр китебинин 1-чи томунда келет. Куранда Аллах таалам айткан: "Ва ин кунтум джунубан ал аят кетет. "Ва ин кунтум джунубан фаттахару." Эгер силер жунуп болсоңор, фаттахару таштит менен келет. Тазалангыла дейт. Ханафи мазхабы алып чыгат. Карап туруңуз, Ханафи мазхабынын уникалдуулугун. Башка мазхабта дененин баардыгын бир ирет жок дегенде чоло жел калтырбай жууш парыз болот. Ханафи мазхаб парызга ооз менен мурунду кошот. Аларда дааратта сүннетпи, сүннөтпөй делиле калат. Аларда гусул алып атканда оозго мурунга суу албаса гусул өтө берет, бизде өтпөй калат. Сөз оозго мурун калыш керек, гусул толук болуш. Эмне үчүн десе, бизде таксырлар дейбиз. Аятта фаттахару деп эки тоо келип атат, таштип келип атат. Бул аяттын мааниси фагсилу кулла ма юмкину гуслу, суу оңойчулук менен жеткен жердин баардыгын жуугула деген сөз дейт. А буга оңой жер менен кетет да, гусулда бул сырткы өкүмдү алат. Мунун экинчи бир тастыгы аяттын тафсири. Али радhiyallahu бир күнү мешитке кирип баратса, пайгамбар саллаллаху жунуптук туурасында айтып аткан болот. Бул хадис Муслим риваят кылат. Ала дейт. Гусул алып аткан адамдар, жунуп болгон адамдар көңүл бургула. Fa inna tahta kulli sha'ratin janaba, ар бир түк, ар бир кылдын түбүндө жунуптук жайгашып алат дейт, катынып. Ала ошон үчүн жунупта жуунуптан фабулlu шар, ар бир жерди жуугула. Ва анкыл башара, териңердин ар бир жерине чоло жери калтырбай жууп, жакшынакай көңүл бургула. Суу тийсе болду деген сөз эмес дейт. Түк сыртын кармап калат, суу жетпей калышы мүмкүн этке. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ооз менен мурунда этияттанып бизде дагы гусулга сөз кошкон деген сөз. Үчүнчү сурооңузга жооп. Дем салган таксырды айттыңыз эле, экити айтасыз. Ошону дагы бир кайталап айтып коесузбу, рахмат дейт Таалай Кареке. Ал эми ошол азыр Египетте илим алып атат. Жыргал Карекенин окуучусу, анан акча үчүн деп эметпейт. Анан 1-2 жылга да создуктурбайт. Колдон келишинче таквачылык кармап дем салат. Таалай Кареке номерин алам десеңиз, мына ушул отурган Аскар Дамыл Ахмат абаларга кайрылсаңыз болот. Дагы 1-2 жандуу дагы суроолор берем дегендерге уруксат, бул жерлерден берип калыңыздар. Не болот? Гусул алып аткан учурда дейт бир тууган, суперклей жанагындай тырмактарга жабышып калат дагы, ошо суу жетпей калат. Суудан тозо тургандай калың болуп кала турган болсо гусул өтпөй калат. Кырып, жыдытып кетириш керек болот, жолдорун таап. Эми бизде бала кезде ошондой учурларда эмне болот? Бензинди колдонот, башка колдонот, айтор, бул жагы химия сизге жардамга берет. Химиянын себеби менен ошол нерседен арылып гусул алыш керек. Болбосо чындап эле гусул өтпөй калат бир тууган. Бизде Кашкардык, чыныгы Кытайда Кашкардык бир туугандарыбыздан Муниятул Мусолли деген Имам Мухаммад Кашгари Муниятул Мусолли намаз окуган адамдын арзуусу деген китепте айтат. Кимдин ошол денесине же тырмагына балыктын териси жабышып кала турган болсо ал гусул өтпөй калат аныкы дейт. Жоксо жанагындай аял киши камыр ыйлап отуруп камыр каптап калса, ал калың болуп катып калат да сууну киргизбей калат. Ошон үчүн гусул өтпөй калат дейт. А бул өтпөй калыш коркунучу бар. Ошон үчүн тазалап жанагыны кетириш керек болот. Ал эми боёкчу болуп иштегендерчи, алар боёк эметип калат. Эми жанагындай колдон келишинче тазаланып жуунуш керек. Эми алардын мээнети болот, ал иши болот. Түшүндүңүзбү бир тууган? Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, кандай устаз дейт? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мен быйыл мектепти бүтүп өткөндө жооп бергенбиз сизге программабыз боюнча. Акыркы сурооңуз калыптыр. Илим алуудагы лайфхактарды айтып койсоңуз жана дуа кылып коюңузчу дейт. Бир тууган, ушул баардык айтып аткан ушул лайфхак өзү. Чын? Ар бир мисал карасаңыз, бир маселеге жооп беришин тетиги Куранга бардык азыр биз. Хадиске бардык. Аалымдар түзүп берген усул фик эрежеге бардык. Кантип өкүм алынат бул жерден? Элестетиңиз, кантип өкүм алынат бул жерден?
Ошон үчүн ушундай Кур'ан-ы Каримде да айтат: "Хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун", билгендер менен билбегендер теңби? Эч качан. Бул дүйнөдө тең эмес, билгендердин даражасы жогору болот. Бир эле окуя айтып берейин сизге. Ханафи мазхабта 9-кылымда өткөн чоң аалым бар хижри жыл эсеби менен. Ибн Камал Баша деп. Аты Ахмад Сулайман Ибн Камал Баша деген. Рахимахулла. Бир 300-300дөн ашык китептерди жазган бул киши. 300дүн китептери бир тому кээде 30-20 томдук китеп да. Ошол кишиден суралган: "Илимге киришиңиздин себеби эмне?" дегенде айткан: "Мен атам падыша эле" дейт, чоң. Эч кимдин астында баш бүкпөйт эле дейт. Эми ал киши тактыда отурат, башка болот. Бирок бир адам, арык чупуну кийинген бир адам келгенде өзү туруп, кош колдоп саламдашып, ушундай кичпейил мамиле кылат эле. Мен эс тартып чоңоюп анан атамдын вазирлеринен сурадым дейт. Атам өзүнөн даа алып сурай алган жокмун. Вазирлеринен сурасам, бул чоң аалым деп айтты. Ошол кезден баштап менин жүрөгүмө илимге болгон сүйүү, ишкыбоздугу өнө баштады дейт. Өсө баштады дейт. Элестетиңиз? Илим ошондой, илим жашоодо шерик, кабырда дагы шерик болот. Бейиш ээлери да илимге муктаж болот. Өткөндө айтканбыздан, ар ким пайгамбарлар башка даражаларда турат да. Ошол даражада турганда мына могу Ат-Тақарруб илаллахта Абдулла Сиражуддин Хусейни чоң ата устазыбыз айтат: "Бейиштик адамдар Алла Таала айтат: "Таманнау, сурагыла менден каалаганыңар" дегенде алымдардан сурайт: "Эмнени сурашыбыз керек, үйрөткүлө бизге" деп. Дегенде ошону айтат: "Алланын жамалын көрүш, жүзүн көрүштү, пайгамбарыбыз ошонунга шерик болушту сурагыла" деп айтат, үйрөтөт. Илим эки дүйнөдө тең керектелет бир тууганым. Дагы бир суроо, жандуу суроолор берип калыңыздар. Мен топтомун болуп калды да. Сапардагы жумуштар менен жүрүп, поездда фарз намаздарды отуруп эле Ооба. Бир тууган агабыз суроо берип атат: "Ишке, сапарга байланыштуу поездде" дейт. Бизде билишимче балыкчыга эле поезд жүрөбү же башка жакта да жүрөбү? Кыргызстанда. Кара-балта. Кара-балта балыкчы. Көбөйтүш керек иншалла. Кудайым буйрса ошо өнүгүш керек да, жол маселеси дагычы. Жол маселеси анан ички өндүрүшүбүз керек туугандар. Бизде ички өндүрүш маселеси абдан кыйналып аткан учурда азыр. Колдон келсе акча бизде калса жакшы болот эле да. 2 жыл мурда атайын адистен статистиканы караганда, мигранттар эмне деген казынага акча которот, ошол казынанын 3төн 2си кайра сыртка чыгып кетет. Эми ал өлкөнүн атын айтпай эле коеюн, ал деле өзүбүздү алдоо менен чыгып кетет да. Ошон үчүн ички өндүрүш бизде өсүш керек, экинчи темир жолдор өсүш керек буюрса. Жол маселелери. Не деген тыгын? Кичинекей Бишкек, бирок чыгайын десең 2 саат кетет. А досторубуз Египетке барып келди, эми Египет менен Кыргызстанды салыштырба таксыр деши мүмкүн, мейли. Мен келечекти айтып атам. Эң чоң боло турган жерлерде 20 мүнөттө жетип каласың аякта. Көпүрөлөр салынат жана башка. Ошон үчүн келечекте жол транспортунун жоопкерчилиги абдан чоң. Поездда агабыз кетип атып, сөзгө өтөлү эми мааниге, суроого. Отуруп окуп калдым, ошол намаздар эмне болот? Кийин такыбачылык үчүн алымдарыбыз айтат, кайтарып койгон жакшы. Милдет эмес, бирок кайтарып койгон жакшы. Эмне үчүн кайтарыш милдет эмес? Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Кайсыл учурда парз, кандай милдет болсо ошо менен кетти ал. Бул жанагындай да. Ыктыяр китебин 1-томдо келет. Ва юқда фаитатус сафар дейт. Сапарда каза болгон намаз кийин жергиликтүү болсоңуз да 4 рекеттикти 2 рекет эле кылып окуйсуз. Жергиликтүүдө каза болгон 4 рекеттикти сапарда рас болбодубу деп 2 рекет окубайсыз. Жергиликтүү жерде каза болду, ал 4 рекет окулунат. Сапарда каза болуп калды, кийин жергиликтүү болсоңуз да 2 рекет. Кандай абал болсо ошондой окулунат. Кийин кайтарып коюш бул такыбачылык болот бир тууганым. Самолетто дагы? Самолетто дагы, учакта да. Алымдардын сөздөрү көп, бирок эң жакшы ошол тарапка окулунат. Кийин кайтарып коюш бул такыбачылык болот, милдет эмес. Жума баяндар. Жума баян башында кылып аттым, азыр ден соолукка байланыштуу кыла албай калды, бирок кылып калсам, Зария деген жерде тынчтык, жыл массив тынчтык конушунда, Аллах разы болсун. Эми биз эмне кыласыз, бою кичинекей бир адам. Чоң устаздар бар да кылып аткан. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биз сизди Аллах ыраазычылыгы үчүн жакшы көрөбүз. Аллахым илимиңизге береке берсин, чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана дүйнө акыреттин бактылыгын насип этсин дейт. Бул жерде каалоолор бар экен, эми боюм өсүп кетпесин мактанып, дардалаңдап. Суроого өтө берейин дароо эле. Амин. Сизге да жакшылык каалайбыз. Биринчи суроом дейт, сиздин китептериңизди кайдан алсак болот дейт. Эски Борбордук мешіттин тушунда окуу кейжи деген бар, Айбек мырза, ошол жерден алсаңыз болот. Экинчи суроом, Талас жакка качан барасыз? Дегеле быйыл планыңызда дейт, иш мерчемиңизде деңиз, барбы Таласка баруу дейт. Сиз айткан үчүн барабыз иншалла. Өзү быйыл жок эле, быйыл ош эле, бирок барабыз Таласка, сөз беребиз иншалла. Ахмат аба эстеп калыңыз. Бул таксыр сөз бере берет экен деп капа болуп калбасын ана.
Таласка барабыз иншалла. Чакырыңыз сиз уюштуруп. 3-чү суроо Паулиндин этин жесе болобу дейт. Паулин келкелде келет, Төлөн Касымбеков атабыз ошол боюнча да которгон араб тилинен алып тобус деп. Паулин тобус. Тотугуш деп которулбайт, эмне деп которулат? Тобус. Араб тилинде тобус экөө менен келет. Бир туугандар, ачык эле айтайын, мен мунун жообун билбейм. Билбегенди билбейм деш керек. Анан окшоштуруп чампаштырган менен ал маселе чечилбейт. Эртең бир алым чыгат да YouTube'ду көрүп, калыстаксыр окшоштуруп эле кете берген экен да байкуш. Кудай өзү кечирсин эми. Өлүп кабырында жатат го, бирок окшоштуруп коюп тур да деши мүмкүн да бирөө, туурабы? Ошон үчүн билбейм. Бирок билгеним бар, кайсы? Малики мазхабта болот тобустун этин жесе. Малики мазхаб 4 мазхабтын ичинде эң кенен берилген нерсе. Жырткыч жаныбарлардын көбүн ал киши адал кылат. Алланын хикматы да Африкада көбүнчө Малики мазхаб тараганы. Аларда жутчулук, каатчылыкчылык болот. Саид Багдаш саз айтат, Африкага сабак берип барып калганда факелди жандырып туруп отту таштаганда эле жана үңкүрдөн чыкканын кармап бисмиллаху акбар деп жей берет дейт. Эми Алланын хикматы бул географиялык абалда ушинтип таркаганычы. Малики мазхабта уруксат. Шафи мазхабта болбойт бир тууган. Могу китептин атын жазып аткан балдар бар, жазып алыңыз шуну. Балким башка тилде которулгандыр, кыргыз тилинде болбосо да кайсы. Чоң энциклопедия китеп бар, 5 томдук. Имам Думейри китебинин аты Ал-Хаяван Ал-Кубро. Жаныбарлардын чоң энциклопедия деген китеби бар. Имам Думейри китабыл хаб. Былтыр алдым муну жаңы басмасын. 5 томдук. Ошондо бүткүл жаныбарларды тааныштырып, Куранда, хадисте келген окуяларын айтып, пайда зыян шариаттын өкүмүн айткан. Шафи мазхабта тобустун өкүмү арам деп келет ошол жерде. Эмне үчүн десе, ли хубзихи бул мындай жагымсыз болот дейт. Жаман зыян бар дейт. Ханафи мазхабтын 20га жакын китептеринен караган буга чейин таппадым. Ошон үчүн билбейм деп атам. Мен сизге алдын ала эле билбейм десе, бул окубайт экен калыс. Эмнеге анан бизге чуруп сабак айтып атат дебеңиз. Мен 20дан ашык китеп карадым, бирок таба албадым тобустугун. Бул интернет булактарында ханафилердин эрежеси боюнча жесе болот дейт, бирок ал сөз өтпөйт бизге. Ачык китептен табыш керек. Ханафилердин эрежеси кандай? Ханафилердин эрежеси ошол пайгамбар саллаллаху алейхи сөзүнөн алынган эреже. Имам Абу Дауд риваят кылат, хадисте келет: "Нахан набию саллаллаху алейхи вассалам ан акли зи михлабин мин ат-тайр." Чеңгел жанагы, тырмага. Чеңгели бар, жырткыч канаттуу куштарын жөөдөн пайгамбар саллаллаху тыйган дейт. Бирок ошо чеңгел кандай чеңгел болсун? Ястады ошо менен багы өзүнүн душмандан коргоп, ошо менен жанагындай жырткыч болуп жей турган болсун дейт. Тытып. Бул эми тобус ошого түшпөйт экен, жесе болот дегендерди айтканда ханафилердин атынан айткан. Бирок ал биздин курсакты тойдурбайт ал. Курдакты тойдура турган ПП, правильный питание, туура тамак болуш керек. Бул тез татым болуп атат да, бул тез эле жасап 5 мүнөттүк. Ошон үчүн муну издеш керек бир тууган. Балким 20да таба албаган менен 50-чү китепте табылып калат, туурабы? Ачык табылыш керек да. Биз муштак эмеспиз да. Хадистен шыр алып айта кое турган. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биринчи суроо, мектепте окуп жүргөнүбүздө дедовщина деп туура эмес багытта үйрөткөн дейт. Ошонун себебинен биз дагы өзүбүздөн кичүү инилерибиздин акысына кирип алганбыз. Эми досторум менен чогулуп дасторкон жайып, баарын тең чакырып кечирим сурасам туура эле болобу? Аллахым ыраазы болсун, шашырып жазып калдым, кечиресиз. Туура эле жазгансыз, ката жок. Ооба, ошол инилерди жалп эле чакырып коюш керек дагы, бир тамак берип коюш керек. Эң жакшысы. Эң жакшысы сиз ал жерде ошо менен кутулуп кете албайсыз. Сиз мектептин акысына кирдиңиз да. Сиз ошо мыйзамды улантып атпайсызбы? Ошон үчүн мектепке баарын чакыртып, мектепке пайда алып келе турган иш кылыңыз, ошо менен баарын акысынан кутулган болосуз. Эң жакшы жооп ушул болот. Туурабы? Ошол бизде көп нерсени эме кылыш керек экен. Сатаган кетейин, туугандарым, көп нерсени ремонттоп, жаңылап бериш керек экен. Мына ушул жерде туруп эле ачык эле айтайын, жымсалдабай эле. Өткөндө ооруп, азырдагы перевозкага таңууга барып атабыз. Республиканский мекемебиз, дарыгер. Өткөндө балабыз ооруп, жалды көрдүк. Мышы кыйлай турган акыбал. Болбосо мамлекетте эң биринчи акча билесиз да. Билим министрлигине, анан ошол эмнеге врачтарга бөлүнөт эң биринчи. Бул бөлүнбөй коюшу мүмкүн эмес да бул. Бирок ошого карабай, ошол жерде көрүп отурдум. Кабылдама бирөө сырттан конок келип калса кокус. Уяласында ошо кабылдамага кабыл алуудан. Өзү эжеке, метбийке. Өзү жасатып алып турустан чакырып чөнтөгүнөн акча чыгарып. Дубал убагында сайыз кезинде курулуп калган экен, калындыгынан эле турат да. Неге айтып атам муну туугандар? Мейли алардан акча бөлүнүп жеткече келгиле, колунда бар туугандар, мечит, медреселер Кудайга шүгүр бар, ошолорго дагы жардам берели кичине. Бир такыба дааватка чыккан киши ошол жердин бир таксыр киши. Алла разы болсун. Мына дааваттын берекеси барып, ажатканан куруп берген экен. Ошол жерге нереген кыйналган адамдар болот. Жакшынакай шарты менен. Ал жер жана
Беркилер айткан ажатканадан экен да, бирок турсаң көрүнүп кала турган. Сүйлөшө бере тургандардан. Куудулар айтып чыкты эле го салыштырып. Билесиздерби? Эми ошолорду кичине ремонт кылганга кимдин акчасы болсо жардам берип койгула туугандар. Чоң соопко каласыз. Чоң соопко каласыз. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум дейт. Устаз, ден соолугуңуз, оорубаңыз дейт. Аллага шүгүр. Азыркы убакытта айлап жылдап дем салуулар чыкты. Кимде сыйкыр болсо анын ден соолугуна, финансылык абалына, үй бүлөлүк иштерине таасир берет дегенге далил барбы? Булар ушинтип айтышат. Элди өзүнө тартып жатышат. Жогорудагы көйгөйлөр өзү көпчүлүк адамдарда бар. Алардын көбү менде сыйкыр бар деп шек күмөнгө түшүп кыйналып атышат. Өткөндө Борбордук мешіттен бирөө суроо берет. 7 жылдан бери бирөөгө дем салдырып жүрөм дейт. Уйду деле анча сай албасаң керек өзү. Уйду деле ашып барса бир сайсың болду. Ашча сай албайсың, суу толтуруп базарга сатышат алдап. Бирөөнү уйдан бетер 7 жыл саап коюптур да, шылуун адам. Ошон үчүн мен айтам аял затына, жалгыз 1000 периште молдо болсо да жалгыз барып дем салдырбаңыз. Үчүнчүсү шайтан болот. Бирөө барсын жаныңызга. Эң жакшысы бул жанагы да, былтыр мен ооруп калганда айтты, Европалыктар эмнеге тез жакшы болуп кетет? Алар дарыгердин айтканына көңүл бурат, анан өзү аракет кылат дейт. Туура тамактанып, көп басып. Дем салуунун максаты да ошол. Түпкүлүгүндө диге 7 жыл барып акчасын бере бербей, өзү дем салганды үйрөнүш керек адам. Өзү гусулчан, дааратчан жүрсө, 5 мал намазын окуса, аятыл курси, фалак настарын окуп жүрсө, сыйкыр тийише албайт тууган. Жин деле коркот андан, кой депчи. Сыйкыр деле коркот, ал эми зеригип отурган бирөө эмес да барып жабыша калгандай. Туурабы туугандар? Ошон үчүн ар ким өзүнө максат дем салыш керек. Экинчи, сыйкырдыкы ошондой болсо болобу, болбойбу? Биринчиден, сыйкыр бар нерсе. Ахлу сунна вал жамаанын акыйдасында туугандар сыйкыр бар. Сыйкыр бар, акыйкаты бар. Бирок өзүнөн өзү таасир этип кетпейт. Алланын каалоосу менен гана таасир этет. Кайра эле бул ишеним маселесине келип байланат. Бирөө түнкүсүн телефон кармапча, достору менен ашта көбүрөөк отуруп келип уйкусу канбай уктап калса, жеңем билбей терезени ачып койгон экен, шамал көзүнө тийип калса, эртең менен турса көзү минтип калса, менде сыйкыр бар экен дебесин. Ал эртерээк келип жатсын, терезени ачпа деп. Чын, болор болбос нерсени сыйкырга такап атат. Сыйкыр бар. Ахлу сунна вал жамаа акыйдасында сыйкыр бар нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыйкырланган, бирок сыйкыр Алланын каалоосу менен гана таасир этет. Куранда ва ма хум бидаррина бихи илля биизнилла. Алла кааласа гана сыйкыр таасир этет. Алла кааласа таасир этпейт тууган. Ишеним маселеси керек. Сыйкырланып, бирөө сыйкырланып калса дагы, мени бул баледен Аллах гана куткарат деп ишенимди бекем коюш керек. Аллага тобокел артып, Алланын буйруктарын тургузуп, намазын өтөп, даарат менен жүрүп өзүнө дем салса сыйкыр кетет кадимкидей. Куранда бар бул. Куранда келет Бакара сүрөсүндө. Ва ма кафара Сулайман. Бул атың өчкүр жөөттөр. Бардыгын айтып аткан жокпуз, тетиги Палестинада кырып аткандарды айтып атабыз биз. Адамзаттын душманы болгондорду айтып атабыз биз. Жер бетин кызганып атпайбы? Баланча жыл 2050-жылга мынча эле адам калыш керек. Башкаларын өлтүрүп жок кылыш керек деп. Адамзаттын душманы болгондор эмне кылган? Сулайман тафсирлерде келет, тафсир Ибн Касирде, тафсир Табариде, тафсир Насафиде. Мына бул актар сизге. Булар шайтандар, жин шайтан Сулайман алейхиссаламга, пайгамбарга баш ийип жүрүшкөн. Сулайман пайгамбар бул дүйнөдөн өткөндө шайтан шайтандыгын кылат экен да баары бир. Жин жиндигин кылат. Ошон үчүн кайсы молдо жин менен иштеште барбаш керек ага. Мен мусулман жиндер менен иштешсем десе дагы барбаш керек. Жиндер сатып кетет эртең. Жиндерге ишенип болбойт. Жин сизден бир кызмат талап кылат, жөндөн жөн иштебейт ал. Мусулман жин менен иштей, мен этикадым түз десе дагы. Жанагы Сулайман пайгамбарга иштеп жүргөн, кызмат кылып жүргөн жиндер баары жиндигин, шайтандыгын кылып, сыйкырлар бир нерселерди жазып, диги тактысынын астына катып коюшкан. Анан адамдар чыгарып, мына Сулайман пайгамбар моо менен күчү болуп турган. Мунун мамлекетинин күчү моунда болгон. Анткени шамалда баш ийген, канатты кушта баш ийген, инсанда, жинда баш ийген деп жалган айтышкан булар. Ошондо алар айтышкан, Сулайман өзү керек болсо пайгамбарыңар капыр болгон дегенде, Алла Таала ошолордун сөзүн жок кылып Куранда аят жүргөн. Ва ма кафара Сулайман. Сулайман пайгамбар капыр болгон эмес эч качан. Ал сыйкырды колдонгон эмес ал. Ал Алланын түз пайгамбар болгон шариатын аткарган. Алла баш ийдирип берген керемет катары, мужиза катары деп. Валакинна шаятина кафару. Балким шайтандар өздөрү капыр болгон ошентип. Акыйкатта жүрүп кийин ошентип акыйкат эмес дээрчит. Юаллимуна наса сихр. Адамдарга сыйкырды үйрөтөт алар дейт. Анан Алла Таала Муса пайгамбардын убагында буларда фараондордон баштап сыйкыр күчөп сыйкыр күчөп кеткенде Алла Таала атайын эки периштени түшүргөн, Харут Марутты. Түшүргөндө алар келип адамдарга сыйкырды үйрөткөн. Не үчүн үйрөткөн? Моул деген сыйкыр болот, буга ишенбегиле.
Моул деген мужиза, пайгамбарлыкты тастыктоо үчүн берилет. Бул сыйкыр эмес, бул эч кимдин колунан келбейт. Бул Алла ошондой белги катары берет деп айырмалаш үчүн ошо эки периштени жөнөткөн. Эки периште "Ва ма юаллимани мин ахадин" Курандын сөзү Бакарада. Эч бирөөнө сыйкырды үйрөтпейт эле, хатта якул минтип айтып эскертмейинче. Иннама нахну фитнатун фала такфур. Биз Алла жөнөткөн сынообуз. Сыйкырды үйрөнүп, туура эмес жакка оротуп, капыр болуп кетпегин. Биз пайгамбардын мужизасы могул болот. Эртең эгерде мужиза бул периштелерди жөнөтпөгөндө адамдар айтмак, Муса пайгамбар жанагыны кылганда да алейхиссалам. Бул сыйкыр да демек да. Бул сыйкыр моякка гана жете алат. Бул жогору турат Алланын мужизасы пайгамбарды тастоо үчүн деп биз ушул сыноо үчүн жөнөткөнбүз. Муну туура эмес үйрөнүп алба деп эскертсе, алар фаятаалламуна ма юфаррикуна бихи байнал мар'и ва завжи. Алар жөөттөрүн кылып ошол учурда эркек менен аялды ажырата турган илимди үйрөнүп алышты дейт. Бирок ол азыр. Ва ма хум даррина бихи илля биизнилла, бирок Алла кааласа гана таасир этет. Булар натыйжада туура нерсени үйрөнбөй, ва ятаалламуна ма ядуррухум ва ла янфаухум. Пайда бере турган нерсени эмес, пайгамбарды ээрчи турган илимди эмес, зыян бере турган нерсени үйрөнгөн дейт. Демек Куранда бул акыйкаты бар. Болгон Алла кааласа гана таасир этет тугандар. Бая күйөөсүн аялына жаман көрсөтүп, аялын буга жаман көрсөтүп деген маселе. Этият болуш керек. Интернетке чыга бербеш керек биздин. Жылдыз дебей эле коеюн эми. Жылдыздар турбайбы мына сүйлөп. Үй бүлө, ар бир үй бүлөлүк жашоосун чыгарып бербеш керек. Буга да көз тиет, сөз тиет, окутат, чокутат, жаман болот. Хадисте кечиресең, сурооңузду унутпай туруңуз. Ахли-сунна вал жамаада сыйкырдын акыйкаты бар. Мына Курандан сизге далил алып келдим. Хадистен Бухари, Муслимде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшенебиз хадис жеткирет. Сахих хадис, тастыкталган, ишенимдүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жөөт Курайш капырлары күчү жетпей, дааватты тосо албай. Атайын Мадинадан сыйкырчыны жалдап келишкен акчага. Бүгүн киллерлерди жалдайт го? Сыйкырчыны жалдап келишкен. Жалдап келгенде ал ким? Жөөт болгон алдага. Лабид ибн ал-Асам деген жөөт болгон. Өзү эмес, кыздары менен кошо келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол чачынан алып, чач алуучу болуп, чачынан алып, чачка, анан чачты тарай турган чач таракка, анан үчүнчүсү курма, эркек курма, ургачы курма болот, эркек курма болот. Эркектин таасири чоң болот экен. Эркек курманы алып, сыйкырчылар муну үйрөнүп албасын анан. Акыйда ишеним бекен болуп, Аятул Фалак курсунда окуп жүрсөң зыян тийбейт иншалла. Миң үйрөнсө дагы. Жана үчүнчүсү эркегин алып туруп, жанагындай мөмөсүнөн. Ошого дем салып туруп, сыйкырлап туруп, кудуктун үстүнө койгон. Аби Зараван деген кудук, Араван деген кудуктун үстүнө астына таш менен бастырып коюшкан. Ошондо пайгамбар салам катуу ооруп калган. Оорuganda юхайяли илейхи, мындай көзүн гана күчү жеткенде пайгамбарлардын акылына доо кетире албайт сыйкыр. Эсиңизде болсун, акыйда илими боюнча, ишенимли боюнча сыйкыр жана башка эч качан пайгамбарлардын акылына доо кетире албайт. Акылына доо кетирсе шариатка ишенич жок калбайбы тууган? Пайгамбарлар эч качан акыл оорусу менен оорубайт, жинди болбойт, акылына кемчөнтөй болбойт, эсинен таанышы мүмкүн, ашып барса, бирок акылына доо кетпейт акыйда илими боюнча. Жөн эле көзүнө таасир эткен пайгамбар салам, көзүнө, сырткы денесине эле. Катуу чарчап калган, анан бир күнү дейт, тахажжуд менен багымдаттын ортосунда мынтип катуу кыйналып турганда, Айшенебизге сүйүнүп айтып атат. Мен эмне себептен мынтип кыйналып калдым десем, мен жообун таптым дейт. Алла Таала эки периштени жөнөттү дейт адам кебетесинде. Бири баш жагында, бири бут жагында. Бул пайгамбарга эмне болду, эмне ооруп калды дегенде экинчи периште жооп берген. Хуа маптунун, сыйкырланган деп. Ваман баттана, ким сыйкырланган? Жөөт бай Лабид ибн ал-Асам. А сыйкыр кайсы жерде? Ошол жерде дейт. Эки сахабаны жөнөт, жана таштан сыйкырды алып, кадимкидей жана сыйкырдын таасиринен суунун өңү кыпкызыл хына сыяктуу болуп келген, кандын өңүндө. Анан жана сыйкырдап келип, ошондо 11 аят түшөт. Нас сүрөсү, Фалак сүрөсү экөөнү кошкондо 11 аят болот. Тиги 11 түйүнгө түйгөн да. Ва мин шаринна фасат фил уқат. Ар бир түйүнгө чачка түйүтүр шилекейин кошуп туруп үйлөгөн, түкүргөн ал. Ар биринде Фалак Насты окуп туруп, минал джиннати ван нас деп акыркы түйүндү окуп туруп чечкенде тафсирул Жалалайнде келет. Кама каннама нашита мин иқал дейт. Жанагы буулугуп турган атты бошоткондо ушундай чабат го. Ошол өтө жеп жеңил болгон жүктөн арылган сыяктуу дейт. Анан эмне кылган? Пайгамбар салам айткан, бул нерсени мен фитна чыгарбайын деп, адамдар туура эмес нерсени бар. Бир акыйкатка 199 жалганды кошуп, сыйкыр темасы менен эле жашап калбасын, жашоолору эметпей дебесин деп, сиз суроонун ээси айтып аткандай. Бир жерге барып көмдүрүп койгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек мунун бул бар экен сыйкыр. Этияттанып, дем салып, акыйданы байлап жүрсөк зыян тийбейт. Ошо сыйкырлап аткандар кимдер? Сыйкырлап аткандар жигитиме жетпей калдым, ушуга жетпей калдым дегендер. Сыйкырлап аткандар кимдер? Бири-биринин оппоненттерин жолун чаап аткандар. Түбү келип арам сүйүү түбүн тактап келгенде
мансапка талаш болду ушул экөө. Ушул экөө ичкийдүүлүк. Кудай мандан сактаган болсун. Пайгамбарыбызда акыркы күндөрүндө төшкө жатпай болмок го. Ушул сыйкырда таасир эткен деп айтылган жерлери бар го. Кээ бирлер айтат, бирок ал кабардан этият болуш керек. Бүттү фалакнас бүткөн менен Пайгамбарымыздан көтөрүлгөн. Бул жанагы Бухариде келет, ууланган Хойбардагы жеген нерсени бир аз таасири кылган деп келет. Мазала туаудину аклат Хойбар. Хойбарда бир жөөт аял кемпир уулаган нерсени бер, ошонун таасири бир аз калган дешет. Азыр уруксат берсеңиз, бул киши суроосун унутуп калбасын. Ким? Могул жерден бирөө көтөрүп атпады жана сыйкыр жөнүндө сүйлөп аткан. Мейли бериңиз. Ustaz, teyzem христианин да. Анан апам болсо, атамды кызганып ушул экинчи аялынча анан бирөөлөр бар экен, ийгинсе салып чалсам, атасы эмне кылып жүргөнүн баарын айтып берет экен да. Ошол жака ийгинсе салып чалыштырыптыр да. Ыйлабаңыз бир тууганым. Иншалла башка бары берген Алла Таала сыноо берсе, сыноосуна дагы жооп берет. Сабыр кылыңыз бир тууганым, сабыр кылыңыз. Анан ошол айтып бериптир апаңызга. Бир тууганым, суроо ошондой уктуңуздар да суроону. Ошондой христиан дин өкүлүндөгү адамга кайрылып, сыйкыр сыяктуу көз ачыкты. Ал өзү деле билбейт көз ачык. Анан ага киши айтыптыр, ал деген ар дайым аял бар, сыйкырлайт экен үйдөнчү. Атаңыз жоктап келет окшойт да. Атама суу берип, ушундай сыйкырлап, анын сыйкыры үйгө түшкөндө айтат да. Ошондон баштап үйдө такыр берип кетебиз. Сиз талайгардын номерин бериңиз. Үйгө барып дем салсын. Экинчиси, атаңыз, апаңыз кызганычтан кылып атпайбы? Атаңыз апаңызды алып бир эс алдырып келсин. Эс алдырып келсин. Үйдө курт кумурска көбөйүп кеткен да. Бергисе же бергисе эмес сурайын эмес. Маны так айта албайбыз. Бул жана Стивен Спилбергдин фантастика фильми болуп кетет. Кээде ал курт кумурсканын чыгышы кайра жакшы ал. Курт кумурска уулуу нерсени затты жок кылат химияда. Уулуу нерсени жок кылат. Ал кайра сиз намазда окуйт экен, сиздин берекеңизден деп айталы кайра, жамандыкка жорубай, туурабы? Ошолам жакшылыкты жакшы көргөн да. Ошон үчүн апаңыз кызганычтык жаман нерсе бул. Кызганычтык жаман нерсе. Ала турган эркек жок дегенде бир аз көндүрүп даярдаш керек. Бул ушундай ширк амалдарына барып калып атат да аялдары. Барып апабызды алып эс алдырып келсин. Эң жакшысы 15 күн даватка чыгып келсин. Мына Алла жолунда эс алуу дагы болот. Берки эжебиз тооба да кылып келет да апабыз. Туурабы? Тооба да кылып келет. Иншалла зыяны тийбейт. Сиз үйдө аятыл курсун окуңуз. Далили жүрөгүңүздө якын болсун. Биз неге беркинин сыйкырынан коркуш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Бухари, Муслимде келген хадиске ылайык айтат: кайсыл үйдө Бакара сүрөсү окулунса, өзгөчө аятыл курсу менен акыркы Аманар Расул бар го, лиллахи. Ошол эки акыркы аяттар окулунса, шайтандар безилдеп качат дейт. Ошон үчүн аятыл курсун иншалла көбүрөөк окуңуз. Кыскача ошондой бир тууган шек күмөнгө түшүп калбаш керек, такташ керек. Чындап эле менде барбы, жокпу? Баш ооруп калса деле ал жалкоолук болушу мүмкүн, сыйкыр эмес эле. Өзүнө тың жүрсүн, намазын окусун, тааратчан жүрсүн, аят фалак настарды окусун. Анан 4 амал. Куран эң биринчи. Имам Байхақи Сунанул Кубрада айтат: "Алейкум бишифаин." Ооруп калсаңар эки шифаны колдонгула дейт. Колдонбойсуңарбы дейт. Биринчиси Куран, экинчиси асел, бал. Куранды көп окусун. Бакарасы, Фатиханы, Бакара сүрөсүнүн аятыл курсуни, акыркы аяттарыны, Ихлас, Фалак, Настарды. Экинчиси бал. Балды көп жеш керек. Куранда айтат: "Фихи шифау линнас." Ошол бал адамдарга шифа болот дейт. Биринчиси Куран, Алланын сөзү. Пайгамбар салам хадистерде болар. Экинчиси бал, үчүнчүсү хаббатул барака. Кара зире. Кара зире жана майында алып, кара зиренин өзүн көп жеш керек. Бул иммунитетке да жакшы. Неге? Хадисте Имам Бухари риwayat кылган хадиске ылайык келет: "Ал-хабдатус сауда, яни шифаун мин кулли даин илля сам." Кара зире уудан башка баардык нерсеге шифа болот дейт. Түшүнүктүү бир тууган. Төртүнчүсү ажва деген Мадинадагы курма. Ким эртең менен мен тасаббаха бисабна тамаратин ажватан дейт. Эртең менен 7 рет ажва тамырды жесе, ал уу жетпейт ал адамга дейт. Хадис. Ошо тамак ашка да көңүл буруп койушуңуз керек иншалла. Суроо дейт: Устаз Имам Абу Ханифа радиаллаху анху менен Малик рахимахуллаху анхунун жолугуусу болгон дешет. Сахихпи дейт. Туура элеби, чынбы, тарыхта такталганбы деген сөз сахихпи дегени. Ооба. Имам Абу Ханифа рахимахуллах ажыга барыштан алдын бир ирет ажылык кылып парз болот, мүмкүнчүлүгү жеткен. Кийинки ирет барганга караганда садака чыгарган абзел деген. Бирок өзү ажылыкка барып кел умраны көргөндөн жок деген. Ар бир жыл ажы умрага барган абзел деген. Тим более азыркы заманда эмнеге зарыл?
Жанагы теңирчилер, анан башкалар, башка жаман жаатта ислам журнал окуп келгендер айтып атпайбы эме деп. Ар жыл умрага барып акчаң неге чачасың, буга бербейсиң? Бирөөнүн акчасын ээ чыкпа сен. Өзүң иштеп жардам берип, неге бирөөгө акыл үйрөтөсүң? Ал өзү иштеп таап атат. Кыяматка жакын бул иманды кетире турган фитналар, бузукучулук көп болот. Өзүн сакташ үчүн адам умрага барат ал жерге. Бирөөнүн ниетин эметпеш керек. Ошол жерде имам Абу Ханифа канча көп ирет ажылык кылган, умра кылган. Ошондо барганда имам Малик менен жолуккан. Мына сизге айтайын, имам Абу Ханифа деген энциклопедия китеп бар, рахмалла. Имам Абу Зухра. Истискар деген китептин Ибн Абдулбар экинчи ссылка бул. Ошондо айтат, имам Шафии рахимахулла 3-чү мазхаб ээси, имам Малик барып сабак алган. Ошондо сураган. Хал раайта Абу Ханифа радиллаху анху рахимахулла. Сиз имам Абу Ханифа рахимахуллахты көргөнсүзбү дегенде көргөм деген. Сыпаттап айтып бериңизчи деген мына так маалымат. Дегенде имам Малик ушул сөздү айткан, көңүл буруңуз. Могу мечиттин түркүгү деп этибар калып туруңуз могу азыр. Лау калламака фи хадиhi as-sariyati an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjati. Мечиттин могу түркүгү азыр эмнеден болуп турат? Цементтен болуп атпайбы, туурабы? Ал убакта жыгачтан болгон. Пайгамбар мечитинде туруп айткан. Ушул мечиттин жыгачтан болгон же цементтен болгон түркүгүн цемент эмес, бул алтын деп айтып туруп, сага далил тургуза турган болсо, далилинин ушунчалык күчтүүлүгүнөн көргөн көзүңдү жабынга чыгарып каласың деген. Шунчалык далил күчтүү. Кайра арабча сөзүн айтайын. Бул халыс эм Ханафи ошон үчүн өздөрү мактай берет да дебесин да. Раайтуху ушундай чоң аалымды көргөмүн. Лау калламака фи хадиhi as-sariya ушул түркүктан яжалаха заһабан лaqama bi hujjati. Алтын деп айтса, көзүң менен көрүп турасың. Не может быть цемент дейсиң, бирок далилин уксаң, алтын деп каласың дейт. Шунчалык күчтүү далил бар. Кудайдан корккон да. Вахби Сулайман Гаужи деген чоң ата устазыбыз бар. Алда имам Абу Ханифа рахматуллаху өмүр баян жазган, айтат. Ма афтайту ала мас'алатин деген. Мен бир маселеге фатва, чечим жооп бербеймин деген. Бирок сизге жооп берүүдөн алдын Алланын астында кыямат десе элестетип туруп анан жооп берем деген. Аллаху акбар. Чоң алым да бул, пайгамбар саллаллаху 3-4 адамдан эле жолуга турган алым. Азан жакындап калды окшойт, Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен алыстан сабагыңызга келдим. Эртең белден ылдый жагыман операцияга киргенине жатам. Жашым 18-де. Келечегиме байланыштуу коркуп жатам. Күчтүү врачтар бар экен, дарыгерлер, алхамдулилlah. Кайсыл дуаны айтайын, амал кылайын жана дуа кылып коебуз. Бул дуа кылабыз. Куранда 6 аят бар, шифа аяттар, ошону окуңуз. Интернетке жазыңыз. Google ушу жагынан пайдаланбайсыз да, Google шейхтен. Тырмакчадагы. Кайсы 6 аят бар, шифа аяттары. Ва иза маридту фахуа яшфин. Ибрахим пайгамбарыбыз айтып атат. Алейхиссалам. Мен ооруп калсам, оорусам, Аллахым шифа берет. Кул хуа лиллазина аману худа ва шифа. Куран акыйкат издеген иман элер үчүн хидаяттын булагы, туура жолдун жана шифа болот дейт. Үчүнчү, шифаул лима фис судур. Бул Куран көкүрөккө шифа болот дейт. Ошондон 6 аят бар. Ушулардын баардыгын айтыңыз сиз. Анан хадисте келген аятты айтыңыз. Ошол кирүүдөн алдын албетте баягы адеп кармап туруп, ошол ооруп аткан жерге колду коюп туруп жетирет. Бул имам Навави Риядус Солихинде алып келет. Күчтүү хадис бул, Сахих Бухариде келген. Күчтүү, ишеним менен айтчу керек. Кайсы ооруп аткан жерге колду коюп туруп операциядан алдын. Ассалаллаху азим. Даражасы бийик Алла Тааладан. Роббал аршыл азим, арштын ээси болгон Алла Тааладан айяшфияни, мага ушу шифа берүүсүн суранам деп жетирет окусаңыз, иншалла кадимкидей жеңил болот. Анан жакшы дарыгерлерге көрүнүңүз, иншалла дуа кылабыз. Туугандар, Алла ыраазы болсун. Азандан ал бир ооз эки суроого жооп берип коелу, таксырым. Алейкум ассалам рахматуллах. Суу колдонгон уруксат эмес да албетте. Таш алып кирип бересиз. Өткөндө мен такшыларыбызга таш алдырдым, өзүм башыман өттү го. Жалпагыраак мындай колдун эни бата тургандай таш тап келесиз. Ташты гир боюнча алып келбеңиз, баткак кылып мына кыл деп. Жууп, тазалап, сүртүп, кургактап алып кирип бериңиз. Ошо чаң болуш эмес, керек эмес. Кайра тазага микроб чукпаш керек азыр больница операциядагы. Жанагы колун коюп, бетин эметет, таямам, кадимгидей ниет шарт таямамда. Анан эки колун жанагындай даарат кылат, ошол өтөт ага. Суу колдонгон уруксат бергенге чейин. Мухтасар Лукаяда келет, ташта чаң болуш да шарт эмес. Таш жердин жынысы. Күйүп күлгө айланбайт, ээрип кетпейт. Валау била нақин алейхи дейт. Ташта чаң болбосо дагы болот. Жердин жынысынан болгон нерседе чаң болбош керек. Бөлөк нерседе чаң болсо бир жөн. Ошо таш алып келип бересиз, калса айтты деп китебин кошо алып берсеңиз, таштагы таш болот, китеп дагы маза болот иншалла. Амин. Ооба, сиздин шаңыңызды сындырбайм, бир тууганым сөзсүз. Соода шарттарын билбей туруп соода баштаса болобу, бирок товар алып баштаганда шеригим
билет алышабыз. Шериңизге кайтып турушуңуз керек. Куранда келет, билбегендер билгендерден сурагыла дейт. Азырынча эми алынып калыптыр, шериңизден сурап туруңуз, аалымдардан сурап туруңуз, бирок эртерээк үйрөнүп жетишиңиз. Кандай китептер окусоңуз? Бул боюнча мына Абубакыр дос агабыз бар, ишкерлердин устазы деген китеп бар. Мына ушу кишиде кайрылыңыз, ушу кишиге мына жашыл кийип турбайбы, красавчик болуп. Сакалы менен сүймөнчүктүү болуп. Ушу кишиден сурайсыз. Ишкерлер устазы деген бар. Анан биздин сабакты буга чейин сабактарды уксаңыз да кадимгидей эметип каласыз. Эң негизгиси алдабаңыз. Эң негизи куйтулукка жол бербеңиз, калган аста-секин үйрөнүп кетесиз. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم ошо эли жерибизде болуп аткан апат кырсыктардан өзүң сактагын эч бир үй бүлө жабыркабасын Аллахым Аллахым ушул кайтыш болгондордун үй бүлөсүнө сабыр бергин ушул кыйын катаал иштерде иштеп жүргөн МЧС кызматкерлери бар түндөбөй күндөбөй Аллахым ошолорго бекем сабыр берсин медицина кызматкерлерине, билим тармагына, ажообуздан тартып эми балагатка жетип жоопкерчилик жүктөлгөн ар бир эли журтубузга амандык берген, ырашкерлик берген, шариатка шай жашоону насип кылган, ынтымак берген Аллахым бир рахматке архамар. Жамаат Алла разы болсун.